Артем Новиков Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы болду. Кыргызстанга 8 санитардык унаа алынып келинди. Өлкөдө коронавирустан 4 адам каза болуп, 361 жаңы учур катталды. Чолпон Ата шаарында шахмат боюнча эл аралык турнир өтөт. Эртең 21 майга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы болуп Артем Новиков дайындалды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма-сөз кызматы билдирет. Маалым болгондой, фонддун уставынын 8 беренесине ылайык Азиз Алиев Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы кызматынан бошотулду. Анын ордуна биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 3 жылдык мөөнөткө Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы кызматына дайындалды. Тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Бүгүн 20 майда Ислам өнүктүрүү банкынын COVID-19 долбоорунун алкагында даярдыктарды көрүүгө жана жооп кайтарууга ыкчам колдоо долбоорунун алкагында сатылып алынган 8 пикап тибиндеги автоунааны мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын бөлүмдөрүнө жана райондор аралык борборлоруна тапшыруу аземи болуп өттү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Унааларды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев баштаган бир катар адамдар кабыл алды. Саламаттыкты сактоо уюмдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында санитардык автоунаалар Ноокат, Ысык көл, Ала Бука, Сокулук, Ысык Ата, Жумгал жана Базар Коргон райондорунун мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматынын бөлүмдөрүнө жана райондор аралык борборлоруна өткөрүлүп берилди. Буга чейин Ислам өнүктүрүү банкынын долбоорунун алкагында өлкө боюнча 10 модулдук вирусологиялык лаборатория куруу жана анализге алынган патогендик биоматериалдарды убагында ташып жеткирүүнү камсыздоо үчүн 15 автоунаа алуу пландаштырылган. Бүгүн анын 8 автоунаасы алынып келинди. Эске сала кетсек, былтыр декабрда 7 санитардык автоунаа тапшырылган болчу. Кыргызстанда 20 майга карата коронавирус дагы 361 адамдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. Маалыматка караганда, Бишкекте 193, Ош шаарында 5, Чүй облусунда 96, Ош облусунда 13, Талас облусунда 6, Ысык көл облусунда 28, Нарын облусунда 13, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 320 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 177, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 85, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 16, Ысык көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 8, Баткен облусунда 1 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1567 бейтап, амбулатордук түрдө 2461 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1049 бейтаптын абалы орто оордукта, 432 адамдын абалы оор жана 78 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 17 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ал эми бир суткада стационардан 3, үй карантининен 9 медкызматкер чыгарылган. Пандемия башталгандан бери 4575 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4509 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 101580 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 94803 киши айыгып чыкса, 1729 адам каза болду. 20 июндан 29 июнга чейин Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында шахмат боюнча эл аралык турнир өтөт. Бул тууралуу турнирди уюштуруу комитетинин башчысы Дамил Токтогонов билдирди. Мелдеш Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги алгачкы гроссмейстери атактуу шахматчы Леонид Юртаевдин жаркын элесине арналат. Анда оюндар швейцариялык системанын FIDE эрежелери боюнча 7-9 тур менен төмөнкү категорияларда болот. А категориясы эл аралык рейтингди эсептөө менен жеке турнир. Б категориясы 7, 9, 11-13 жашка чейинки балдар жана жаштар турнирлери. С категориясы эл аралык рейтингди эсептөө менен жеке турнир.
Эртең 21 майда түнкүсүн Чүй, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаайт. Бул тууралуу Кыргызгидрометтен билдиришти. Маалыматка караганда, Чүй, Ысык көл облустарынын кээ бир жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Күндүз Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +10, +15, күндүз +22, +27. Талас жергесинде түнкүсүн +8, +13, күндүз +21, +26. Ош, Баткен, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн +12, +17, күндүз +26, +31. Ысык көл облусунда түнкүсүн +6, +11, күндүз +18, +23. Нарын облусунда түнкүсүн +3, +8, күндүз +16, +21. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөйт, күндүз жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +13, +15, күндүз +25, +27 градус болот.